Адилет Искендеров санитардык техникаларды чыгарган ишкананын ээси. Мындан 5-6 жыл мурда компаниясында 10 жумушчу болсо, учурда 100дөн ашык адам иштейт. Чет мамлекеттерде да филиалдарын ачып, өндүргөн товарларды экспортко чыгарууга жетишкен. Быйыл ишканасын кеңейтүү максатында жаңы жабдууларды сатып алууну чечкенин айтат. Бирок күрөө талап кылынган насыянын суммасына жетпей калгандыктан кепилдик фондуна кайрылганын билдирди. Сунуштар боюнча бизге ошол бизнести өнүктүргөнгө ошол боюнча сунуштадык. Биздин именно жанагындай экспорттук потенциалды көбөйткөнгө ошол жерге документация налоговый жагынан кичине жеңилдетип бергенге ошол экспорт боюнчачы ошолор боюнча сүйлөшүлдү. Ошол нерселер айтылды. Через предоставление гарантий Ишкерлер жана тиешелүү органдардын өкүлдөрү бүгүн бир арага чогулушуп ишкерликти өнүктүрүү жаатында сөз кылышты. Анда өлкөдөгү чакан жана орто бизнестин абалына жана экспорттук потенциалына баа берүү боюнча сурамжылоонун жыйынтыгы талкууланды. Численность персонала больше или годовой оборот больше. Өлкөнүн ички дуң продукциясынын өлүшү 42% болгон бизнестин учурдагы абалын изилдөөнү кепилдик фондунун адистери жүргүзгөн. Респонденттердин болжол менен 50%-нын бизнеси туруктуу, 30% өнүгүп келе жатканын билдиришкен. Калгандары туруксуз, сатуу мүмкүнчүлүгү начар экенин айтышкан. Ошондой эле көпчүлүк ишкерлер мамлекет тарабынан каржылык колдоо керектигин белгилешкен. Мындан сырткары респонденттердин 18% насыя кепилдиктерине муктаж болсо, 17% министрлер кабинетинин салык жеңилдиктерин күтүп жатышканын белгиленди. Сунуш биринчи өзлөрүнө ал финансылык сабаттуулукту жогорултуш керек ишкерлердин. Экинчи алардын жанагы компанияларынын өсүшүн корпоративдүү системаны киргизиш керек, эл аралык стандарттарды киргизиш керек, экспорттук потенциалга чыкканга аракет кылыш керек, конкуренттүү товарларды чыгарыш керек. Ошону сунуш кылып атабыз. Эме финансовый секторго биз сунуш кылып атабыз. Алар банктар капиталдарын көбөйтүрүш керек, алар өзүнүн активдерин көтөрүш керек, жеңилдетилген кредиттерди сырттан алып келип же ички ресурстарды колдонуп. Белгилей кетсек, өлкөдөгү орто жана чакан бизнести колдоо максатында Кыргызстан дүйнөлүк банк менен кызматташып келет. Эң негизгиси бизнес саясатын калыптандырууда рынок бардык катышуучуларды жана бизнес тармагы үчүн бирдей шарттарды камсыз кылуу зарыл. Ишкерлик жүргүзүүдө адилеттүүлүк талап кылынат. Ошол эле учурда ачык айкындуулукту камсыз кылуу маанилүү. Мен мурда иштеген Казакстанда жана Азербайжанда ушул сыяктуу демилгелерди натыйжалуу пайдалануу боюнча жакшы мисалдарыбыз бар. Биз бул тажрыйбаны Кыргызстандын ишкерлери менен бөлүшүп, бул жерден канчалык эффективдүү натыйжаларга жетүү болоорун көрө алабыз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, чакан жана орто ишканалар насыялууда күрөөгө кое турган мүлкү жетишсиз болуп, бир топ кыйынчылыкка туш болушат. Бул көптөгөн ишкерлердин кредиттик жөндөмдүүлүгүн олуттуу төмөндөтөт дешет адистер. Мындан улам кепилдик фонду ишкерлерге кепилдиктерди берүү аркылуу кичи жана орто бизнести колдоого алат. Ошондой эле аларды финансылык сабаттуулукка үйрөтөт. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.